Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакытман күнүңүздөр менен Султан Макашевич Макашев агай, кыргыз эл сүрөтчүсү, кыял бирикмесинде 50 жылдан ашык иштеген коомдук ишмер кайрадан экинчи ирет келип отурат. Себеби өткөн көрсөтүүбүздө өзүңүздөргө маалым болгондой, көргөндөй, кыялдын тарыхы жөнүндө белгилүү этнограф Аматур Акматалиев агайыбыз жөнүндө, бала бакырасы жөнүндө агайдын балалыгы каякта өткөн, студенттик кези каякта өткөн, мына ошолор боюнча баарлашканбыз. Өткөндө өзүбүз сүйлөшкөнбүз, бир көрсөтүүгө батпайт дедик, эки көрсөтүү кылалы дегенбиз. Мына ага чейин, мына сиз келгенге чейин элдерибиз дагы менден бир топ өтүнүп ийди. Келгениңизге чоң рахмат агай. Анан мындан баштайлы, баягы кыялдан эми баары бир аттап кете албайбыз. Тарыхын болсо толук айттык дедик. Бирок учурда ошол кыялды көчүрөт экен, бузуп эткен деген сыяктуу болгон ойлор айтылып атат агай. Сиз мен билгенден мына тете Замана студиясында иштеп жүргөндө, радиодо иштеп жүргөндө бир сонун сунуштарды айтып жүрчүсүз. Бир чоң борбор керек, базардын жанында болобу, же өзүнчө бир болобу, сөздүн кыскасы, жанагы карапач жасагандар, же кийиш жасагандар ачык асмандын алдында көрсөтө берсин. Биягында дүкөнүн коюп коюш керек, туристтерге алаяктап, ансын сатчусун сата берсин, мамлекетке деле пайда деген сонун ойлорду айтып калчу элеңиз. Эми сиз мен укканды сиз деле угуп атасыз да. Учурда ошол кыял бирикмесиндегилер, башка кол өнөрчүлөр, уус чеберлер, сүрөтчүлөр бүт баары тең биз каяка барабыз, биздин тагдырыбыз эмне болот, кыялдын тагдыры эмне болот деген чакта сиз дагы жөн жаткан жок болушуңуз керек. Кыял жөнүндө мен такай эле айтып жүрөм. Анткени кыял деген бул улуттук көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин ордосу. Өнөрчүлөр деген бул биздин улутубуздун күзгүсү. Ошентип да айтсак болот. Башка мамлекеттерге көп чыгып жүрдүк го, анан көрдүк. Ошондо алардын баары ошол өнөрчүлөрүн сыйлап, кастарлап, аларга атайын ордо түзүп, анан ар ким өзүнүн өнөрүн көрсөтүп оокатын кылат да. Мисалы, мынау Индиянын Дели шаарында ошондой чоң борбор бар. Анан канча штаты бар болсо, ошолордун баарынын өкүлдөрү келип, өнөрчүлөрү келип, ошол жерден көрсөтүшөт. Эми бизде мындай да, бизде мисалы Кыргызстанда шырдак жакшы жасаган каякта, ат башыда. Килемди жакшы жасагандар каякта, Баткенде. Боз үйдү жакшы жасагандар каякта, Көлдө, ушундай да. Анан ошол 7 областыбызга 7 борбор, бир жерге борбор түзүп туруп, 7 тең орун берип, ошол жерге шарт түзсө, Кыргыздын өнөрү толугураак, жакшыраак көрүнөт беле деген ой. Көркүнө чыкмак. Анан эми кийинки кезде баарыбыз байкап атпайбызбы? Мына туризмге көңүл буруп атабыз. Ал жакшы нерсе. Туризм менен көп өлкөлөр окат кылып атышат. Мисалы, бир жылда Франциянын 30 миллион эл келип кетет экен. 30 миллион эл деген эмне деген каражат менен келет. Алар ошол жерден жатаканасына төлөйт, тамагына төлөйт, музейине төлөйт. Ошонун баары ошол мамлекетте калат. Ошо биздики деле ошондой да. Ошон үчүн туристтерге эгер шарт жасап турган болсок, анда кыял ошондой улуттук көркөм өнөр борбор болуш керек. Ош базары жанындагы кыялдын бузулушу керекпи же ага өзүн борбор, сиз айткандай борбор кылып туруп эле ошол жерде кыймылдатпай эле коюп коюш керекпи? Сунушуңуз агай. Менин сунушум мындай: кыялдын имараты бул өзү атайын өнөрчүлөрдүн талабына жараша салынган. Бул мурун башка эч кана эмес болчу. Бул кыял болчу. Анан бул ошол атайын өнөрчүлөргө арналып салынгандан кийин анын ичиндеги шарттары баарысы ошого ылайыкталган. Ошон үчүн муну бузуу эмне кажети бар билбейм. Мен андан көрө бүтүндү билдирүштүн зарылдыгы. Андан көрө ошону жана өнөрчүлөр борбор кылып туруп жакшылап көрсөтүш керек да. Архитектурасы деле жакшы. Архитектурасы Кыргыздын калпагынын чөлөкөтү да. Бүтүндү билдирүштүн чын эле зарылдыгы жок. Дапдаяр турат. Ал ошол канча жарым кылымга чукул тарыхы бар. Кыялга арналып салынган кол өнөрчүлөргө. Ошол жерде эле жакшынакай кылып туруп эле заманбап кылып туруп оңдоп, анан калгандарын ошол Ош базарга тиешелүүнү бузабы, кандай кылат? Ушул ойду жалгыз эле мен эмес, бүт эле айтып атат. Мына сиздин да пикириңиз ошондой экен. Эми баягы өткөндө ошол убактыбыз жетпей калбадыбы агай? Анан экспо боюнча мен сурай албай калдым. Ушул көп мамлекеттерде агай, сиз иштеп жүргөндө
мына мен билгенден Германияда, Японияда, Кытайда өткөн ошол көргөзмөлөрдү сиз өзүңүз жетектеп алып барып жүрдүңүз да. Анан эми биздин көрсөтүүбүздү агай сизди ошол 2-3 көрсөтүүгө кылалы деп өзүңүз да сунуштадыңыз. Анан мен да ошону туура көрдүм, себеби бул менин каналым баягы архив үчүн, тарых үчүн жазылып аткан каналда негизи ошондой тааныган. Анан студенттер көрүп атат, кол өнөрчүлөр көрүп атышат. Кээ бирлери илимий эмгекте жазышы мүмкүн да. Анан баягы тарыхты, мисалы үчүн кыялдын тарыхын системөлүк эч ким айта албайт агай. Амантур агай болгондо ал киши да айтат эле. Но бирок баягы факт, мына сиздин айтып атканыңыз факт болуп атат. Анан кийин карашат дагы ошол жанагы өздөрүнүн илимий эмгектеринеби, башкаларынабы пайдаланышат да. Ошон үчүн дагы менден ошо өтүнүп атат, жана экспо жөнүндө сураңызчы сөзсүз түрдө депчи. Ар бир 5 жылда бүт дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер ошол экспого катышканга аракет кылышат. Оонго мүчө болгон 200ге жакын мамлекет бар. Анан ар бир 5 жылда алар дагы өзүнүн жетишкендиктерин, өзүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөткүсү келишет. Анан бул экспо илгертен бери эле өтүп келаткан иш-чара да. Мисалы алсак, жанагы Париждеги Эйфель мунарасы бар эмеспи? Бул өзү убактылуу 1889-жылы экспого карата салынган нерсе болчу. Эксподон кийин аны кайра алып салышмак. Бирок албай сактап калышты эле, элден мурун радио мунарасы болуп турду. Азыр болсо мынакей Франциянын символу болуп калды. Убактылуу деген нерсе мынакей түбөлүк болуп калды да. Ошон үчүн мына Кыргызстандагы кийинки жылдары экспого үзбөй катышып келатышат. Анын бир топторуна мен өзүм катышып, долбоорлорун Исаев Аскар Исаев деген архитекторубуз менен чогуу жасадык. Багдадта, Парижде, Германияда, Шанхайда, Японияда ушуларга биз катышып келдик. Эми мындайда катышаарда сөз жок. Ошончо мамлекет катышып аткандан кийин Кыргызстан өзүнчө көрүнүп турсун дейсиң да. Өзгөчөлүнүп турсун, эсинде калсын дейсиң. Ошон үчүн долбоорун да ошого карата жасайсың, экспонаттарды да ошого карата тандайсың. Колдон келишинче бир жакшы болсун дейсиң. Бирок мисалы Шанхайда өткөн көргөзмөдө жанагы Американын 3 миллион тираж менен чыккан Life деген журналы бар. Анан ошол жазып чыкты. Ошол Кыргызстандын көргөзмөсү, Кыргызстандын павильону эсте каларлык эң жакшы павильон болуптур деп. Андан кийин Комсомольский правдага чыкты. Анан кыргыз туусу жазды. Мына ошондой нерселерге биз сыймыктанабыз да, сөз жок, сыймыктанабыз. Эмгегибиз талга кеткен жок, мындай эл дагы көрүп калган экен, билип калган экен деп. Көп эле сыйлыктарга татыктуу болдук. Анын баары эми тарыхта айтылып деле келатат го. Ар бир 5 жылда жакшы катышыш керек да, достойно катышыш керек. Өнөр деле бир жерде тура бербейт да. Өнөр деле өсөт. Ошол өскөн сайын улам жаңылыктардын баарын көрсөтүп туруш керек да. Ошондой көргөзмөлөрдү Кыргызстанда деле өткөрсө болот да. Эми андай көргөзмөнүн өзүнүн шарттары бар да. Мисалы Кытайдагы, Шанхайдагы экспого 76 миллион эл катышты. Ойлоп көрүңүзчү, 76 миллион эл келип 6 айдын ичинде, 6 ай болот да, 6 айда көрүп кетишти. Демек Кыргызстандын павильонуна келген ошол 76 миллион көз алдында, эс тутумунда ошол Кыргызстан жөнүндө бир маалымат калды да. Анан тиги Япониядагы көргөзмөгө 40 миллиондон ашыраак эл келди. Анан эми Кыргызстанда экспо өтө турган болсо, бизде азыр жанагы кандай десек, анча миллион эл келе албайт. Анткени биздин географиялык ордубуз кичине чет жакта болуп калып атат да. Деңиз жолу жок бизде, башка жолу жок. Ошон үчүн мисалы 150 дейли, 150-160 мамлекет келип эле Кыргызстанда көргөзмөсүн ачса, ошончо эл келиши мүмкүн эмес да. Ошондо анан баягы каражаты акталабы, акталбайбы, өзүнүн максатына жетеби, жетпейби деген суроолор бар да. Аякта деле чоң талкуу болуп турбайбы? Сөз жок, ал жөн эле боло бербейт. Ошон үчүн жанагы азыр эми биз ошол жанагы башка мамлекеттер менен болгон карым катнашыбызды дагы өстүрүп, шарт түзүп, эгер ошол айрыкча мына транспорт, жол маселеси чечилсе,
Эмнеге болбойт? Болот. Өткөрсөк болот. Агай өткөндө ошо бир топ кол өнөрчүлөрдөн дагы агай бир топ залкарлар менен иштешкен. Залкарлардын ошол юбилейлерин даярдаган, долбоорлоруна катышкан деген ойлорду айтып кетти. Анан мен өтүндүм эле агай ошо сүрөттөрүн кошо ала келиңизчи, ошо өзүңүз иштешкен кишилердин депчи. Мына залкар дегенде эле, баягы сүрөтчү дегенде ушул мына Чокморов Сүймөнкул атабыз көз алдыбызга тартылат. Биринчи, анан өткөндө да айтып кеткенсиз, ошол мен окуу жайга барганда мени Чокморов окуткан дедиңиз да. Ооба. Бул кишинин кандай устат болду сизге? 1964-жылы мен келип, анда Фрунзе шаар эмес беле. Фрунзе көркөм сүрөт окуу жайына өтүп калдым. Биринчи курсунда. Ошол жылы Ленинградтагы Репин атындагы сүрөт академиясын бүтүп, Сүймөнкул Чокморов келип бизге живопистен сабак берип калды. Анда ошол сүрөт окуу жайы жанагы азыркы Россия кинотеатрынын артында болчу. Ошондон эле жанында узун Кожомкул атындагы жанагы спорт сарайынын маңдайында барак үй бар эле. Ал биздин жатакана болчу. Анан Чокморов дагы жана жаңы бүтүп келип, аялы Шабазова Салима деген эжебизге искусство таануу жагынан сабак берчү. Өзү живопись, рисуноктон сабак берди. Анан ошол жатаканада аларга да бир бөлмө берилген. Анан чогуу жашап, чогуу эле баягы жүрдүк да. Анан бул киши өзү абдан жакшы киши эле. Спортко дагы өзү аябай жакын. Комуз чертчү, гитара чертчү. Окуу жылы башталары менен эле сентябрда бир айга айыл чарба жумуштарын алып кетчү студенттердин баарын. Университеттин студенттери Ошко бактага кетишчү, политехниктин студенттери кеминин картошкасына кетишчү. А бизде болсо ошол Чокморов жетекчи болуп, мына Кара Балтанын ар жагында Алексеевка деген айыл бар экен, ошонун кызылчасын алып барды. Анан ошол жерде бул киши өзү абдан жөнөкөй, мамилеси жакшы, эл менен сүйлөшкөндө дагы мындай өзүнө тартып турчу да. Анан жумуштан ошол кезде кечинде келебиз, эптеп бир эме тамактанып алгандан кийин анан Сүймөнкул комуз чертип берет, гитара чертип берет. Иши кылып биз бул киши менен жакшы жүрдүк да. Кийин мен ушу азыр деле ушу киши менен ушу кишинин колунда окуп калганыма абдан сыймыктанам. Анан ошол жерде бир инцидент болуп калды. Баягы айылдын балдары биздин кыздарга тийишип, анан биздин балдар биз да коргойбуз да кыздарыбызды. Анан ортодон мушташ чыгып кетип, биздин бир Шипко деген орус бала айылдын хулигандарынын башчысын жыга чаап, ал больницага жатып калып, анан кийин Чокморов чогулуш өткөрдү да. Чогулуш өткөрүп, анан тиги баланы окуудан чыгара турган болуп калды. Ошентип мен маселени коем, анан Шипкону окуудан чыгарабыз, анан тиги анан бу деген сөздөр айтылып кетти. Анан угуп турдук, учукпай. Анан бизде бир орус бала бар эле дагы. Анан ошол туруп айтты. Сүймөнкул Чокморович, ну как его исключать? Эмнеге кетиришибиз керек? Биздин кыздарга тийишип атса, анан кийин бул коргоду. Анан сиз басып кетип калмак белеңиз деди. Сиз кандай кылат элеңиз деди эле. Учукпай калды Сүймөнкулчу. Муну деле бу дагы баягы түшүнүп атат баарын. Чара көрүш керек. Чара көрөйүн десе, кайсы күнөөсү үчүн? Ал коргоду да, кыздарды коргоп. Анан ошентип анан тил баланын сөзүнөн кийин болду, анда баарыбыз ушуну унуттук. Мындан кийин урушпагыла, давай жакшылап иштейли деп анан таратып. Ал бала окуп калды анан кийин. Кийин биз жакын кошуна туруп калдык, Сүймөнкулдар менен учурашып калдык, сүйлөшүп жүрдүк. Бир жолу мен уулум менен келатсам, анан алдыман чыгып калды. Анан биз учурашып, эметип сүйлөшүп калгандан кийин менин уулум айтат, Чокморов деген ушул кишиби дейт. А бул каерде турат? Мына бу жерде турат. Мен муну Москвада жашайт деп ойлогом дейт. Кинодон көрүп алып, ооба. Ошондо жанагы 7 ок деген фильм аябай катуу чыккан. Жана Өзбекстандын Хамраев деген бир режиссер, жакшы режиссер тартты. Жанагы эле Американын вестерндеринде өтүп кетет да. Аябай сонун тартылган ушундай. Эми тилекке каршы эрте кетип калды Сүймөнкул, жанагынтип ооруп. Сүрөтүн тартты, музейде сүрөттөрү бар. Экрандабай образдары калды.
Анан азыр болсо биз ошо тагай эстеп жүрөбүз. Ошондо бул киши ошол киного да тартылып, анан сүрөтүндө тартып, Ооба. баарына жетишкен турбайбы? Өзү айтып калчу, мен баягы эки канатым бар, бир канатым кино болсо, бир канатым сүрөт деп. Жана Саякбайды тартып атканда Шамшиев көргөн экен, муну ошол жактан көрүп калып, анан кийин жанагы караш окуясын тартып атам, ошонун баш каарманына бир образ керек эле, сен бир барып көрбөйсүңбү десе, Сүймөнкул элден мурун койчу, мен артист белем, мен сүрөтчүмүн деп болбой койгон экен. Анан мейли болбой эле, анан тиги Болот Шамшиев муну киностудияга алып барып гримдеп, анан сүрөткө тартып карашсам, мындай жакшы, образ жакшы чыгыптыр да. Анан көндүрүшүп, анан ошол кино 65-жылы тартылып, жанагы Россия кинотеатрында бета чыгарып болгондо биз бүт училище көчүп барганбыз. Биздин агайыбыз башкы каарманды аткарып атат деп эле ураалап. Ошондо башталган Сүймөнкулдун жана кинодогу нелери. Кийин анан Акира Куросава, атактуу Япониянын режиссеру, тартты, Дер Сузала деген фильминде. Ал фильм кийин баягы Американын киноакадемиясынын Оскар деген чоң сыйлыгын алды. Көп эле кинолор тартылбады. Ошонун баарында Кызыл алма, жанагы Океевдин Көксерек деген фильмди 80-жылы Францияда Кыргызстандын маданий күндөрү болгондо Океев, Калый Молдобасанов, мен болуп барганбыз. Барып ошол жерден мен өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүн ачып, Төлөмүш болсо жана Көксеректи француз тилине которуп, ошол француздарга көрсөткөнбүз. Анан Төлөмүш Океев менен андан мурун деле биз тааныш болчубуз. Жанагы 78-жылы экен, Ак Элбирстин тукуму деген фильм тартылбадыбы? Ооба. Анан ошондо ошол фильмдин жанагы костюмдарына, эмеректерине, буюмдарына, боз үйүнүн ички жасалгасына консультант болуп, жана Антипина Клавдиевна деген этнограф аял бар болчу. Анан ошол ишерге консультант болуп, анан биз дагы ошого тартты да. Жана курал жарактары, боз үй, анын жасалгасы, кийим кечилери, ушулардын баарына биз жардам бергенбиз. Кыял. Кыял жардам берди. Анан кийин Москвадагы Россия кинотеатрында бета чыгарып болгондо Төлөмүш бизге чакыруу берип, анан мен барып келдим ошого. Москвага барып, ошол фильмдин бета чыгарында мени биринчи катарга отургузуп койду. Карасам, жанагы Россиядагы атага чыккан Баталовтар, Бондарчуктар, ушулардын баары ошол мен отурган катарда отурушту. Аябай ошондо Төлөмүштү макташкан. Ошондо көргөм Океевдин канчалык ошол кино дүйнөдө өзүнүн орду ушундай чоң экен. Кийин Төлөмүш Туркияга посол болуп калбадыбы? Ооба. Туркияга ошол элчи болуп барып, анан 95-жылы анан мага кат жазыптыр. 15-жылымда түрктөр Гирне деген шаарды бошотуп атканда эң биринчи болуп ошол салгылашууда кыргыздардын отряды эрдик көрсөткөн экен. Бирок курман болуптур. Ошондо түрктөр ошол жерге мындай абдан урмат менен коюшуп, анан кыргыз күмбөз деп, анан күмбөз салып ошенткен экен. Анан Төлөмүш ошону билип алып, анан кийин мага кат жазып атпайбы? Бир боз үйдү жасалгасы менен мага жеткирсең жакшы болот эле. Ошол кыргыз күмбөзүнө барып, ошону тигип, кан чыгарып, башка элчилерди чакырып, мындай бир Куран окуп коелу деп. Анан мен жибергем, боз үйдү жиберип, кийин Төлөмүш келип рахматын айтты. Бул кишинин боякта китебин да көрүп атам. Байсешекейде көп иштештиңиздер да. Токтосун Самадинов мен бир тууган агамдай эле киши. Бул кишини мен жакшы көрөм. Ийдешпей канча жылдан бери баягы катышып келатабыз. Байсешекейдин ошол эң биринчи санын мукабасын ошол мен тарттым деп өткөндө айткам. Ошондо ошол киши ошондо редактор болчу, главный редактор болчу. Анан өзү акындык жагынан дагы, мына айрыкча балдар адабиятына сиңирген эмгеги жагынан дагы бул бир топ акындардын биринчи сабында турат да. Мен бул кишинин эмгектерин аябай баалайм. Айрыкча бул кишинин жанагы пародия жазгандары аябай жагат мага. Пародиялар ушундай мындай орусча айтканда тонко, анан мындай юмор менен, ушундай сөздөр менен жазат да.
Атай китеп алып келиптирсиз, ошол пародияларынан окуп койбойсузбу анда? Андай эч ким жаза албайт. Мына курорттун директору деп Майрамкан Абылкасымова эжебиз бир жазган экен. Иштегим келип турат, эми кантем бош турган ак бөлмөңдү бересиңби? Өмүрдө бир жакшылык кылып койсоң, өлгөнчө жакшы элестейм, элесиңди депчи. Анан ага током жазып атпайбы? Күчөдүм кайтмак тургай жаш келгени, курортто иштей билсең ийгилик бар. Сурасам капшыттагы ак бөлмөңдү, сен айттың ал бөлмөдө бир жигит бар. Эмне экен? Ага дагы эрмек керек. Ыр деген улкмандын дарысындай. Акындар окурманды тейлеш керек. Союздун уставында дал ушундай. Бул агайдын да китептерине сүрөт тарткансыз, сиз? Ооба. Көп китептерине Бул кишинин көп китептерине сүрөт тарттым. Чаң баспасынын сөздөрү деген китебине, Мээрим чөп деген китебине, бул киши алипени ыры менен да жазды балдарга. Мен ошолордун баарына эле сүрөт тарттым. Анан азыркы акындардын биринчи катарында десек жаңылыштык болбойт. Анан бул кишинин ырлары аябай сонун. Ооба, агайга Кудай өмүр берсин. Ооба. Анан мына бул Исаев, Аскар Исаев деп ушул Аскар Исаев киши жөнүндө дагы өткөндө бир учкай сөз кылып кеттиңиз эле. Жана архитектор ошо кыялды тарткан деп, Ооба, бул киши Кыргыздын биринчи туңуч архитектору. Ооба. Москвадан архитектурдук институтту бүтүп келген. Бүтүп келип анан кийин ошол Фрунзенин башкы архитектору болуп иштеп калат да. Анан бул 5 жыл окуду да. Анан 5 жыл окуп Москвада кыргыздар менен да көп деле сүйлөшпөй, жалаң орусча сүйлөп калыптыр да. Анан келип иштеп, ошондо жанагы азыркы Тыныстанов менен Киевскийдин бурчунда бир имарат, бир этаж эле мындай бир үй бар болчу. Ошол Бишкек Фрунзе главный архитектурасы ошол жерде отурчу. Анан кийин аяка баягы карыздашлар келет да, жер сурап келет, бир документтерин тууралап иштеп келет. Анан бул киши кабинетте отурганда эшик ачык экен. Анан эки аксакал киши келди дейт, бирөө бурунураак келген экен да. Анан кийин, ой, башкы архитектор барбы экен десе, тиги бар экен. Ай, кандай неме экен десе, ой, билбейм, кыргызча деле сүйлөбөйт, билбейт окшойт кыргыз тилин. Жалаң эле орусча сүйлөйт деп айтыптыр. Аны бул киши мага айтып берген. Мен угуп отурдум дейт. Угуп калып анан кийин туята, кыргыз тилин булардын айтканы деле туура да. Анан кыргыз тилине көңүл бурбасам болбойт деп, анан ошондо анан кыргыз тилине көңүл буруп, анан эми карабайсыңарбы? Эми кыргыз тилине көңүл бурганда аны жөн эле сүйлөгөнгө үйрөнбөй, жана Таң сыры деген ырдын текстин ушу киши жазып атпайбы? Сары челек, Таң сыры, жанагы Бөдөшүптүн дагы бир жакшы ыры бар. Обонун Бөдөшүп жазган. Ошонун сөздөрү баары ушул Аскар Исаевдики. Абдан сонунда. Жана Таң сыры боюнча ар кандай? Таң сыры боюнча кийинки кезде интернеттен көрүп жүрөм. Жанагы Айтматтын аялына мурун өзү ашык экен, анан тиги бу деп атышпайбы? Анан бул кишинин өзүнүн оозунан уккам мен, андай эмес тарыхы. Ошол архитектура институтунда окуп жүргөн кыргыз жигит бар экен. Анан ошол сүйлөшүп жүрчү экен. Мария жеңе менен. Анан уже окууну бүткөндөн кийин үйлөнөбүз, анан Кыргызстанга кетебиз деп атканда, анан бир японецке турмушка чыгып анан Японияга кетип калыптыр. Анан бул киши Москвага көп барчу, командировкага. Анан барганда өзүнүн баягы окуп кеткен ошол архитектура институтуна барып, ошол жерде окуган Кыргызстандан баргандарга чай алып берип, жардам берип, анан ошентип кетчү экен. Ошондо жана жигитке жолугуп калганда, ошол арманын айтыптыр. Ушундай болуп кетти деп. Анан ошонун айтканы дейт, мен эсиме аябай мындай калып калган экен дейт. Анан келип анан ошолорду жаздым деп өзү айткан да. Багдадка барып калдык. Багдадтын ошол көргөзмөсүнүн долбоорун чогуу жасаганбыз. Анан Багдадтан бир 100 километр жерде Тартар деген көл бар экен. Анан 50 градус жайында ысык аябай Багдад. Анан ошол Тартар көлүнө барып сууга түшүп келели деп посольстводо иштегендер, биз болуп баарыбыз барып анан сууга түштүк. Анан барсак ошол жерде арабтар дагы келип ошо көлгө түшөт экен. Анан алар баягы аялдары чечинбей көйлөк жөн эле барып сууга кирип кетет экен. Анан ошол Аскар Исаевич ошолордун баарын карап отуруп, анан бир топтон кийин анан айтат мага, мен ыр жазып угасың. Угайын.
Анан тиги Арабтын кызын көрдүңбү деген Шехерезададай болуп турат тим эле. Сары көйнөк кийген деп. Анан ал өзү мындай сулуу кыз экен өзү. Анан суудан чыкканда баягы көйнөгүнүн баары жабышып, баары эле көрүнүп турат экен. Анан Багдадтын Керим селине сары көйнөк санга жабышкан көкүрөктөн бир жыттап көл боюнда жарышсаң, кандай дейсиң дейт. Мен айттым, Аскар Исаевич, муну жеңем окшой эме дейт. Баягырыңызды унуттуңузбу? Кайсырымды деп коет. Анткени жанагы бөдөшүп обонун жазган азырда жүрөк зырп этет, кызгалдап көрсөм таладан дегендер бар. Эңсөө дегендер, эңсөө. Ошонун биринчи вариантында азырда жүрөк зырп этет, кыздарды көрсөм таладан деп жазган экен. Анан жеңебиз аны Жамиле жеңебиз окуп алып, сен ушуга карыганыңды билбейсиң, ушуга чейин дагы кыздарды көрсөң ушинтесиң деп анан чатак кылганда бир күн эртең менен 22 апрель мен эсимде бар, анда Лениндик ишембилик деп койчу. Субботник деп койчу, ошого чыкчубуз. Эртең менен мен ошого барайын деп атсам, эшик чырылдайт, аштап Аскар акем турат. Плашчан. Жеңеңдин ачуу тараганча меселетке туруп турат. Ой, эмне болду? Жанагынтип ыр жазсам, ушинтип кетти деп. Чатак болуп кетти. Ой, Аскар, мен азыр субботникке барып келейин. Вот чай ичип, ал жерде музыка угуп отуруңуз. Ошондо жанагы магнитофондор жаңы чыккан Япониялык. Ошону алып келип музыка коюп берип, анан кеттим, келип анан кийин кой, жүрүңүз. Жеңем мени сыйлачу. Жамиле жеңем мени жакшы көрчү. Анан эстип алып бардым. Барсам анан учурашып, ал киши баягы тамагын асып, чучугу бар экен, анысын салып. Анан мен айттым, жеңе, өзүңүз радиодо иштейсиз, чыгармачыл адамсыз. Бул эми жөн эле образ да. Жөн эле образ эми, баягы акындык бир эргүү менен жазылган нерсе. А чындыгында келгенде бул киши сизден башка эч кимди жакшы көрбөйт. Жана моментип Багдадта бир котормочу татар кыз Аскар Исаевич жакшы демерди эле, болбой койду такыр. Анан сиз болсо каяктагы бир ырга ошентип тез. Деп ана жараштырдым. Абдан балагыя ушундай эми акын да. Анан ушундай мен жакшы көрчүм бул кишини. Ошо архитектор анан кийин акын болгону. Анан кийин көз өтүп кетти бул кишинин. Анан айылы мынабу Токмоктун үстүндө Алчалуу деген жерде ошол жерге архитекторлор союзу дагы чогулуп эстелигин койдук. Анан бул эстелигин ташын алар жасады. Анан жанагы металлдан бул кишинин портретин мен куйдурдум. Ошону барып тагып ошентип келдик. Анан аябай жакшы киши болчу. Кайран кишилер. Мына боякта Чыңгыз Айтматов атабыз турат. Бул киши дагы ошол кыял менен бирдикте бир топ иштерди жасадык деп эле жүргөн болчу элек. Келип ошондой маектерди берип калчу эле. Чыңгыз абабыз кинематографтер союзунун төрагасы болчу. Ал жылдары мынау Ташкентте 2 жылда бир жолу экен эми өткөрүп турчу кинофестиваль. Азия, Африка жана Латин Америкасынын кинолору деген. Анан бул киши иши боюнча дагы өзү чыгармачыл адам катары ошол фестивалдарга катышчу. Анан катышып, анан кийин атактуу төбөсү көрүнгөн ушул артисттерди Кыргызстанга алып келчү. Алып келип Кыргызстанды көрсөтүп, Кыргызстандын атын чыгарып, анан бир жолу анан звонок этип калышты. Мен жумушта болчумун. Чыңгыз Төрөкулович дагы бир ошол коногу менен келатат деп. Капелеттен болуп калды да. Ошондо кыялдын имараты жок, тетиги Чүй проспектинде бир мындай эле 5 этаж үйдүн биринчи этажы болчу. Анан ошол жерде биздин ассортиментный кабинет деп коет, аны биз болсо музей деп койчубуз. Кыялдын өнөрчүлөрүнүн колунан чыккан буюмдардын баардын үлгүлөрү бар эле ошол турчу. Бүгүн мисалы айталы бир ээри жасалса, анын үлгүсүн коюп койчубуз. Жакшы шырдак чыкса, анын үлгүсүн коюп койчубуз ошентип. Анан Чыңгыз Төрөкулович ошондо мына бул артист менен келип калды. Тасуира Мифуно дегенчи. Бул атактуу Япониянын артисти. Ошо кезде Расемон, анан Красная борода деген бир фильмдер чыккан. Акира Куросава тарткан. Ошонун башкы ролдорун аткарган артист экен.
Анан ушуну эстип келип жанагы биздин музейге киргизип, анан эми биз ойлонуп калдык, эми кургол кантип чыгарабыз муну деп. Анан мен акырын келип Чыңгыз Төрөкулович бул кишиге бир белек берсек болот эле. Анан момундай бир сандык бар экен, жаңгактын уюлунан жасалган. Ушуну берсек туура болобу дедим да. Жакшы жасалган сандык бир. Кичинекей, чаган. Ой, туура болот. Бул как раз Парижде ресторан ачты. Деп анан кийин жанагын алып туруп анан буга кайрылып айтты. Анан Тасира, анан биз уктук, сен Парижде ресторан ачыпсың. Анан акчасын салынган бага сага мына могу белекти берген атабыз деп анан жана сандыкты берди эле, булар сүйүнүп аябай. Кийин мен ушуну тиги балдарыма айтып берсем, ошондой кишилерге жолуктумбу деп да ишенишпейт да. Ошондой. Анан 86-жылы экен Чыңгыз Төрөкулов жана Ысык-Көл форумун уюштуруп калды. Ысык-Көл форуму деген бул аябай чоң иш эле. Анткени ага бир 30га жакын дүйнөгө атакы чыккан философтор, артисттер, сүрөтчүлөр, жазуучулар, ушулардын баарын чакырды. Турциядан Яшар Кемаль деген жазуучу бар эле, ал келди. Англиядан болсо Питер Усинов деген актер келди. Көп. Анан бизди ошондо бизге жаңы эле директор келген, жакшы киши болчу, Жумалиев Салморбек Жумалиевич деген. Өзү политехтин механикский факультетин бүткөн инженер да. Анан бизге директор болуп калды, мен болсо башкы сүрөтчүсүмүн. Анан ЦКга чакырып калды, Отунбаев ошондо ошол отдел пропагандада иштечү эле ушундай. Анан Чыңгыз Төрөкулович ошол жерде экен. Анан бизге чакырып айтышты, ушундай бир чоң коноктор келген атат. Анан аларга бир белек болчу бирдемелер жасаш керек. Бирок ошол белегиңерде кыргыздын духу болуш керек. Айтматовдун колорити болуш керек деп айтты. Анан мен түшүндүм, жасайбыз. Бир ай убакыт бар деп айтышты. Анан чыктык да. Чыксак эми жанагы директорубуз баягы инженер да. Анан жана колорити, анан духу дегенди элестете албай атат да. Мен түшүнүп турам. Мага мынтип атпай, Султанбек. Жанагы кыргыздын духу, колорити деген чертежи барбы? Мындай бир кагазга чертежин чийип туруп анан бербейби бизге. Анан жасайт элек деп. Анан мен айттым, ой, коркпоңуз. Жасайбыз. Айтматтын чыгармаларынын каармандары бар да. Анан бизде сүрөтчүлөр таланттуу кыздар иштечү. Анан ошолорго барып тапшырма берип, мисалы Танабайдын образы, Жамилянын образы, аңгемелериндеги жанагы образдар. Алиман, тиги каркыралар, таластын тоолору, ошонун баарын жасай берсең кыргыздын духу. Ошентип анан бир ай иштеп жасап, анан анын баарын эми тиги ЦКга көтөрүп барбай эле ошол өзүбүздүн музейге коюп, анан кабар бердим. Чыңгыз Төрөкулович баягы берген тапшырманы аткардык. Анан келип бир сире карап көрбөйлү. Оңдой турган жери болсо оңдойлу. Десек анан келип калды. Келип анан аябай жактырды. Ошол биздин жасаган белектерибиздин баары жанагы Ысык-Көл форумуна жарады. Ошолордун конокторуна таратып беришти. Ал жерде да айтылган, ушу кыял бирикмеси бүт жалаң ушулардын баарын жасады деген репортаж тартып жүргөндө билебиз да, ошол кыял жасаган экен депчи. Эми мынакей Кыргыз СССРнин Борбордук комитетинин биринчи секретары Усубалиевдин дагы ушул кыялга кошкон зор салымдары бар экенин кыйытып өткөндө. Кыялдын жанагы кыял болуп калганына Турзакын Усубалиевдин түздөн түз тиешеси бар. Анткени ошондой өнөрчүлөргө арналган бир имарат салынсын деп бул ишинин токтому менен салынып калган. Адагы жөн эмес. Биздин коллектив Борбордук партиянын тетиги Москвадагы Борбордук комитеттин өтмө кызыл туусун 5 жыл катары менен алдык, жеңип. Анда бүткүл союздук социалисттик жеңиш деп койчу, мелдеш деп койчу. Ошондон кийин биздин бул министрибиз өткөндө да айттым эле, мына Коңурбаев деген киши аябай жакшы киши эле, ушул киши анан кат жазып 5 жолу өтмө кызыл тууну алды. Ошондо да ошого карабастан өзүлөрүнүн имараты жок, көрүнгөн жерде жүрүшөт. Ушул өнөрчүлөргө арнап салып берсек жакшы болот эле дегенде бул киши колдоду да. Бул киши колдоп, анан токтом кабыл алып, архитекторлор союзуна тапшырма берип, өнөрчүлөргө ылайыкталган имарат болсун деп конкурс жарыялап, анан 8 долбоордун бирөө тандалып, мына азыр салынып калган ошол. Салынып атканда бул киши өзү ай сайын келип карап, эмнеси калып калды, жүрөсүңөрбү, жокпу деп сурап турчу. Ошентип анан салынып калган. Көрсөтүүнүн башында да биз айтып кеттик, агай. Ушул мынакей канча тарыхы бар,
имараттын бүгүнкү күнү жанагындай тагдыры жанагындай болуп турат. Азыр оош кыйыш болуп турат мынтип. Ошон үчүн ошол тиешелүү тараптар, жетекчилик, бийлик ээлери мына ушул ата бабалардан бери келаткан улуу мурасты, мына бул киши деген эми жөнөкөй эле киши эмес да, мына ушул киши салдыртып аткандан кийин сиз жанагы жакшы идея айтып кеттиңиз, борбор болуш керек депчи. Тескерисинче жакшынакай бир борбор кылып ушул кол өнөрчүлөрдү ыйлактатпай ордуна коюп коюш керек деген. 89-жылы бул киши 90го чыкты. Анан ошондо Бермет деген кыз келиптир мага жумушка. Атам деги Дасмия ресторанында ошо 90 жылдыгын белгилеген атат. 400дөн ашык киши болот. Анан ошого бир кичинекей бир эсте калчу бир белек болсо болот эле. Кандай идеяңыз бар деп сизге сүйлөшкөнү келдим деди. Анан мен ойлонуп айттым. Бул киши аксакал. 90го чыгып атат. Кыргыз элине арнап бир каалоосун жазсын кагазга. Аны биз болсо ошону көбөйтүп туруп тумар жасап ошондон. Анан бул киши сөзөк өзүнүн автографын коюп койсун. Аны түшүрүп, анан ар бир конокко Турдакул Мусабаевичтин батасы деп туруп таратсак. Ошону барып сурап келчи деп жибердим да. Анан эртеси кайра келди Бермет. Келип айтты, атам айтсам аябай жактырды. Манакей бул текстти жазып берди. Колунда коюп коюптур. Анан биз ошону тумарды жасап 500 тумар жасап бердик. Моюнга тага турган кылып, анан ичине жанагы каалоосун үч бурчтук кылат эмеспи? Ошондой кылып бүктөп сыртын баркыттан тигип, чачысын жасап, анан Турдакул Мусабаевичтин колун сыртынан басып койдук. Анан ошол 90 жылдык юбилейинде ошону таратты конокторго. Баарысы ушу кишинин батасын алды да. Мени да чакырышты, мен да ошол жерде катыштым. Сизге да батасын берген турбайбы анда? Мага да батасын берди. Мына буякта да бир Залкар атабыздын сүрөтүн ала келиптирсиз. Эстебес Турсуналиев, кыргыз эми эстекемди тааныбаган киши жок Кыргызстанда. Бул киши менен мен көп жыл кошуна турдум бир үйдө. Эртели кеч сүйлөшүп, анан чет мамлекетке чыкканда дагы чогуу чыгып жүрдүк. Булар концерт менен барат, мен көргөзмө менен барам. Ошентип анан Кыргызстанды таанытып элге баягы шаңдуу өтөт да. Анан бир күнү мени жээм күйөө деп коет, анткени менин кайненем Таластын кызы. Анан ошон үчүн менин тиги кайнатам кайненем менен бул киши катышчу. Тааныйт. Анан ай жээм күйөө дейт мени. Мунун кишинин машинеси, Волга машинеси бар эле. Анан гаражы менин тереземдин түбүндө. Өзү болсо мындай 3 падже сарыраак жакшы көрүнбөйт. Анан бир күн айтат, ай жээм күйөө. Тиги чокмордун машинесин уурдап кетишиптир. Анан сенин терезеңдин түбүндө менин машинем. Шылдырт этсе карап кой. Деп ошентет. Ой, коркпоңуз, мен уктабай карап чыгам деп. Тамашалайм деп. Ал бул кишилердин да ошол чепкендерин, кемер куурларынын баарын ошо кыял жасады да. Ооба. Жасаса керек. Ооба. Жанагы Камбаркан түзүлүп атпайбы? Камбарканды түзгөн чала кыз Исабаев бир күнү мага келиптир. Мынакей. Чала кыз Исабаев мага келиптир бир күнү, тиги ушундай бир ансамбль түзүп атам. Анан ошол бир өзгөчө болсо, жакшы болсо, анан кийин ошонун костюмдарын тиккенге жардам берсең жакшы болот эле деп сүрөттөрүнө чейин тартып келиптир. Тартып анан кийин бирок ал кезде баркыт жок, түстүү жиптери жок, жибек жиптери жок. Ишкилип каерден тапсак ошол жерден табабыз да. Анан Москвага чейин бардык чала кыз менен. Анан жана бизде Исакова Алмадай деген жакшы кызыбыз бар эле, таланттуу. Ошонун цехи тигип берди. Жакшы, аябай мындай ачык, жаркий ушундай болду да, сонун болду. Кийин канча жыл кийишти ошону. Көп жылдан кийин Камбаркандын кийимдери. Камбарканды көрүп жүрдүк да. Көп жыл кийип ошону менен концертке чыгып жүрдү. Анан бу Чаке деп койчубуз, бул Самар эженин күйөөсү, жолдошу. Анан кийин чет мамлекетке 76-жылы Алжирде Кыргызстандын көргөзмөсү өтүп калды да. Анан биз мурдураак барып, артисттерден мурун бардык дагы ал көргөзмөнү жасашыбыз керек да. Жасайбыз, анан өзүбүз менен кошо консерв ала кеткенбиз. Эрте менен да консерва, түштө да консерва, ошо андан башка тамак кылган деле киши жок. Өзүбүздүн убактыбыз деле жок.
ошентип бир ай өткөндөн кийин артисттер келип калды, чакам келип калды. Анан буларга да ошо консерведен ачып беребиз да. Анан 2 күн жегенден кийин ай, сен ушу консерве менен отурасыңарбы дейт. Ого, а бул жерде базары барбы? Бар базар. Алып барчы мен ошол базарга. Анан алып барсам, анан ал киши ал жерден жанагы юксактардан алды. Пияз, сабиз, аны пунустан дагы ушундай бирдемелерди алып. Анан келип туруп камыр жайып, кесими жасап, анан баарыбыздын курсагыбыз тойгузуп, ушундай эптүү, ушундай сонун киши болчу да. Ой, койчу, бир айдан бери консерве жеп атасыңарбы деп бизди аяпмы. Бул эже да барганда, Эже да барган, Самар эже, ошондо Шакеева, Болот Миңжилкыев, Андар Аматлык, Чорого Жомжаровдун ансамблі бар эле, өзү ошо жетекчи болуп барды. Анан биздин көргөзмөбүз аябай шаңдуу, ушундай жакшы өттү да. Мына бул жерде Омар Султанов, кыргыз эл акыны, агайыбыздын дагы сүрөтүн ала келген экенсиз. Омар экени мен көп жылдан бери таанычумун, билчүмүн, бул кишинин ырларын жакшы көрөм, китептерин баарын окуп чыккам. Анан кийин ошол бир жылдары бул кишиге руханият деген коомдун сыйлыгы берилип калды. Анан кийин ошону куттуктап, кургоол барбайын деп бул кишинин сүрөтүн Ысык көлдүн фонунда тарттык да. Тартып анан кийин ошону белекке берейин деп. Так ошол берер маалда шашылыш Индияга командировкага кетип калдым. Индия командировкага кеттим, анан келгенде берермин деп коюп жүрчүмүн. Анан мен кетсем, жанагы эсептөө палатасынан бир Сатараке деген ревизор келиптир. Келип эле анан ошол текшерүүгө келет да. Текшерүүгө келгенде өзүңөр билесиңер, алар баягы сөз түрүндө бир нерсе табат. Омуролуп эле анан бирдеме издейчү эле ушинте бериптир анан. Ага чейин мен келип калдым. Келсем, бухгалтерибиз жана Тамара деген Түмөнбай Базаковдун кызы, карачыкей, ошол иштечү. Анан ушинтип ревизор келген, анан ушинтип сизди сурап атат, анан бул дейт. Сурап атса чакыр, таанышайын, сүйлөшөйүн. Анан чакырды, келди кабинетке. Бул кишинин сүрөтү менин кабинетимде турат. Анан келип эле мени менен учурашты эле, мындай карап эле, ой, менин байкемдин сүрөтү эмне турат бу жерде деп. Кандай байке? Ой, биз аталаш тууганбыз. Жакын байкем. Анда болсо чалчы, келсе азыр экөөбүз ушул портретин берели ушул жерден. Чалды эле, Омар акам 1 саатка жетпей келип калды. Келип калып сүрөттү көрүп анан жактырды. Ой, буну кантип тарттыңар же? Ой, сонун болгон турбайбы деп. Сонун болгон турбайбы деп. Анан ошол жерден Омар ака баягы руханият алганыңызда куттуктайм деп тарттырып койдум, ошол бойдон турат. Мен азыр берейин мынакей. Десем эле тиги кимди карады? Инисин карады. Кыракы киши да бул деле. Эмне жүрөсүң? Ой, сен ушу дагы текшерип келдиңби? Сен топосчу эле чилип кирчү элең. Су кемди баарыбыз сыйлайбыз. Сен катуу кетпе. Эмеден иреттен чыкпа деп айтып койду. Ошо менен ал киши. Кийин жанагы эски аянттагы жазуучулар үйү бар эмеспи? Ошонун жана эмеси жок экен. Кыргызстан жазуучулар союзу деген жазуучу да жок экен. Анан Омар акам келип сурады. Сен ошону жасап тагып берчи деп. Анан жасап, анан алып барып биздин балдар. Анан тагып бердик. Ошол кача ошол илинип турат. Дагы эле илинип турат. Ошол жерде. Анан академия ачты, поэзия академиясын. Анан ошого чет мамлекеттен да конокторду чакырып, түрк тилдүү мамлекеттердин акындарын чакырды, көбүн чакырды. Ошого дипломун жана төш белгисин анан жасап жардам бердик. Ал медальдар дагы, төш белгилер дагы эң жакшы чыккан. Ооба, анан агай өзүнүн ошол интервьюларында да көп айтып жүрдү да ушуну. Мына боякта кыргыз эл артисти, СССРдин артисти Чолпонбек Базарбаев агайыбыздыкын да көтөрө келген экенсиз. Чолпонбек менен биз экөөбүз тең тушпуз. Экөөбүз тең тушпуз. Анан кийин бул Көрөңкөйүптү окуду, мен болсо сүрөт окуу жайында окудук, бирок ашканабыз бир да. Анан бир ошол окуп жүргөндө ошол бир Көрөңкөйүп музыкалык училищенин ашканасынан тамактанабыз.
ошондон бери эле тааныш болуп жүрдүк, катышып жүрдүк. Мени Султашка деп койчу, Султашка деп. Анан китеби чыкканда анан мага келиптир. Мага келип ошол мукабасына жазып, өзүм каалоосун. Анда дагы ошо Султашка анан тиги бу деп жазып келип, анан белекке берип кеткен. Анан ошондон көп узабай анан жанагынтип автомобилди кырсык болуп, жаш өтүп кетти. Бул өзү муну менен дагы Германияга Кыргызстандын маданий күндөрүнө өткөргөнү бардык да. Анан барып ошондо муну менен жүрсөң өзүнчө эле бир шаң да. Ошондо да экскуппага баратасыздарбы? Ооба. Анан бул менен жүргөндө өзүнчө эле бир шаңдуу да аябай. Шаңдуу. Бул өзү сөздү баалаган, жакшы айтып берет, жакшы рассказчик өзү. Ушуну көп чыктык. Тилекке каршы мынакей эрте кетип калды. Азыр орду толугус. Мындай киши жаралбайбы, Кудай өзү белгисиз. Мына Такеси Китано дейт. Бул жанагы айтып аткан бул жанагы Япониянын атактуу актёру. Bunun suretini alıp gelgenim ошол 2005-жылы Нагоя деген Япониянын шаарында экспо болду да. Экспо болуп ошондо Орто Азия республикалары, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, анан Монголия. Баарысы бир аянтчада болдук. Анан ошондо Япониянын жана сумо боюнча чемпиону монгол экен. Монгол экен, бирок ошо Японияда чемпион болуп, ошол жерде жашап калыптыр. Анан японкага үйлөнүп. Анан ошол менен тааныш экен. Анан ал келет да, жана Монголиянын павильонун көрөм деп. Анан жанында Кыргызстан. Анан бизге келди. Анан ошол бизге келип, анан мен деги балдарыма кийин анан кинолору чыгып жүрбөдүбү? Ооба. Анан менин балдарым көргөндө мен айттым да, бул киши менен мен чай ичкем деп. Не может быть тиги бу дейт. Очень. Көзмө көз таанышкан актёруңуз. Карпов дүйнөнүн шахмат чемпиону. Мунун сүрөтүн ала келгеним, муну дагы Чыңгыз Төрөкулов чакырган конокко. Бияка Кыргызстанга. Кыргызстанга. Ооба. Анан ошондо Кыргызстан шахмат федерациясынын төрагасы Муратбеков деген киши болчу. Анан ал киши келип айтып калды. Эми Карповго мындай биз шахмат чыгат да бизден. Анан өзгөчө кылып жасагалачы. Мындай башкача болсун деп. Анан биз аракет кылып жанагы жаңгактын уюлунан жасадык. Уюлу өзү аябай жакшы да, мындай фактурасы бар, ушундай. Анан жасап, анан көрсөтсөк жактырышты. Анан Чыңгыз Төрөкулович ошол Муратбеков болуп анан кийин келди бизге. Бир фотокорреспондент да жүрөт. Анан ошол шахматтарын мындай тизип коюп анан берип атам да. Мынтип берип атканда Карпов мындай турат, мен мындай турам. А тиги фотограф ягынан тартыптыр. Мен Карпов менен шахмат ойноп аткандай болуп калдым. Анан шахмат ойногонду билбейм. Анан ошентип сөз чыгып калганда мен шахмат билесиң десе алмайм, мен Карпов менен ойногом деп. Сүрөттү көрсөтүп коесуң. Ооба, сүрөт көрсөтүп коем. Мен мындай да, бул адамдын турмуш жолунда эгер өзүн эле изоляцияга алып тоо ташка барып эле жашап туруп албаса, мисалы мен ошол Кыргызстандагы өткөн иш-чаралардын дээрлик баарына катыштым да. Анын үстүнө өзүм жарым колумдай бир жерде иштеп калдым. Анан көп эле кишилер мага келчү. Анан менин ушул эмгек жолумда, турмуш жолумда жакшы кишилер көп жолукту мага. Көп жолукту. Мисалы, жөн эле иштеп отурсам Аксубай Атабаев келип келди. Аксубай дейм, 18 жаш, чагылган, сонурлар бар да. Анан кийин көрсө Кыргыз эл артисти деген наамды алганда, момдой төш белги берет да. Анан төш белгисин жоготуп алыптыр. Анан ким жасайт болгондо кыял жасайт. Кыялда ким бар? Султан бар деп анан мага келет да. Анан келип, ушинтип жоготуп алдым. Жоготуп алдым. Сен жасайт экенсиң, жасап берчи деди. Ой, жасап берейин. Отуруңуз. Чай ичкенче жасап коет азыр деп. Тапшырма берип коюп сүйлөшүп отурабыз. Ошондо айтат, ай сен элдик деген наамды алдың беле дейт. Как алдык беле, ким бермеген аны? Кантип алам? Жок, алып кой дейт. Менин колумдагы нерсе дейт. Алып кой. Жакшы экен. Мына менин пенсиям 19 000 сом тиги бу деп.
болчу да ал. Ооба кезде көп болчу. Персональный болчу. Анан ага чейин анын ортосунда тиги төшпеликсин алып келип калды. Анан рахматын айтып ал киши кетти. Ошондон көп узабай президенттин указы менен мага жанагынтип кыргыз эл сүрөтчүсү деген наам берилип калды. Анан мен Аксубай Аны сүрөтчүлөр союзу көрсөттү да, жок. Эч ким көрсөтпөй эле. Прям ак үйдөн эле беришти. Анан эмгегиңизди баалады да, Ошондо канча жылдан бери монда залкарлар менен жүрсөңүз, жанагындай экспону уюштуруп атсаңыз уят деди да. Бирөө болбосо бирөө жарым айтса керек да. ошондойго. Ошентип анан кийин Аксубай акеге чалдым. Аксубай аке, баягы сен айткан народуңду беришти десем. Мен эң касиеттүү адаммын да. Сен оңой көрөсүң дейт. Ошондой эпизоддор көп эле болду. Акындар, жазуучулар келишет, баардашабыз, сүйлөшөбүз. Анан чыгармачыл адамга бул абдан сонун да. Мындай талкуу, жаңы ойлор келет. Анан чыгармачыл адамдар менен баарлашуу бул өзүнчө рахат. Мен мисалы ошол көп акындардын китептерине сүрөт тарттым. Көпчүлүгүнө. Майрамкан Абылкасымова, Муса Жангазиев, Ташмат Тарыхов, Шүкүрбек Бейшеналиев, Доктосун Самудинов. Агай, сөзүбүз ошо соңуна чыгып баратат. Бул залкарлар эмне деген гана залкарлар, бул кишилердин керек болсо жанына жолой албагандар көп да. Сиздин ошол өмүр жолуңузда, чыгармачылыгыңызда ушундай бир залкарлар менен иштешти эле, ошолор боюнча да бир кеп кылгыла дегенден. Ошол агай кимдер менен иштештиңиз эле, ошол болсо сүрөттөр менен кошо ала келсеңиз дегенде ала келдиңиз. Бул да өзүнчө бир тарых, себеби деген бул кишилердин басып өткөн жолун, тарыхын көбү билбейт да. Мисалы, сиздин ошол тең тушуңуз, замандаштарыңыз болуп атат. Анан ал көпчүлүгү мына суюлуп кетти дегендей. Анан бул көрсөтүүбүздү соңуна чыгарып баратып, мына Кудай буйруса 70-тен кырынан өтүп 80-ди көздөй кетип атасыз агай. Ошондо бир мындай бир ойлор болобу сизде? Атаңдын көрө, бул өмүрүмдө бул нерсени жасап калсам болмок экен. Же болбосо момундай бир кылганда ушул өкүнбөйт элем деп, же бүт эле баягы жипке тискендей жакшы болду. Жок. Андай өкүнүч менимче ар бир адамда бар го. Албетте менде деле кетирген каталар, өкүнүчкө сала турган бир иштер болбой койбойт. Анда турмуш андай болбойт да. Билети менен тиги сапка тизгендей болуп жүрбөйт турмуш деген ой жылдый көп болот. Бирок жалпысынан менин ошол эмгек жолумда, турмуш жолумда жакшы кишилер көп жолукту мага. Мен бул жагынан мен Кудайга ыраазымын. Рахмат агай, келип маек куруп бергениңизге. Себеби баягыдан бери айтып атам, мен архив болсун, тарых болсун депчи. Биздин көрүүчүлөр үчүн дагы өтүнгөн мына кол өнөрчүлөрдүн көбү өтүндү деп атпаймынбы? Жанагынтип өзүңүздүн сонун сунуштарыңызды айттыңыз көрсөтүүнүн башында. Ошол сөзсүз түрдө кыялдын бир борбор болуш керек. Жакшынакай бир имарат салыныш керек, болбосо буспай эле койсун деген жакшы ойлоруңузду айтып бердиңиз агай. Өмүрүңүзгө Кудай береке берсин. Сиз өткөндө да айттым эле, бир 10 нарк наслди тааныткан бир 10 киши болсо, ошонун бири сиз агай. Биз муну мойнубузга алабыз деп айттым. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз бекем болсун агай. Ушуну менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.